Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf Aleyhisselam'dan okuyasını aytkanda Yusuf süresinde. Balları ошол ар нерселерди жасалма нерселерди айтышып, туура эмес маалыматтарды берип, балаңызды карышкы жеп койду деп ушундай кыжалат кылып атасына капа кылганда, атасы мен кайгымы, капамы Алла Тааланын өзүнө гана арызданамын деп аятта шундай дейт. Ошол аяттын аягында фасабрун жамил, сабыр кыламын, жөнөкөй сабыр эмес, кооз сабыр кыламын деп Yusuf Aleyhisselam'ın atası şunu deydi. Alımlar ушул жерде айтат, İmam Savri айтат, 3 жерде кооз сабыр деген 3 жерде болот дейт. Биринчиси, bir жериң ооруду, жүрөгүң ооруду, капа кылды, бир ушундай проблема болду. Ошол нерсени башка бирөөгө айтпайсың дейт. Экинчиси, бир мүшкүл болду жашооңдо, кандай бир кайгылуу иш болду, жүрөгүң ооруткан жана башка кайгылуу иш болду. Ошол нерсени башка бирөөгө айтпайсың дейт. Бул дагы кооз сабырдан дейт. Үчүнчүсү, өзүңү мактабагын. Өзүңү кыйынмын, таквамын, жакшымын, акылдуумун, баймын, менменсип өзүңдү мактабагын дейт. Ошол дагы кооз сабырдан болуп эсептелет дейт алымдар. Алла Таалам баарыбызды ар дайым кооз сабыр кылуучулардан кылган болсун.